мындай карасак баардык эле кыздарды жамандап атат да. Азыр мындай карасак 1-2 жыл мурун ошол ыйманы кеткен адамдар көп болчу. Азыр болсо мындай кыздардын оронгону, өздөрүн мындай карап жүргөнү, башка адамдарга бир үлгү болгону менен айырмаланып атпайбы? Кыздар, балдар деле жаман да. Тетик айтып атат, маршруткада кете алсаң деле өшүп атат деп. Кыз менен ошо баланын ыйманы кеткенин билдирип атпайбы? Анан кийин болсо, эми биздин школдан деле көрбөйсүң? Может быть, бардыр жаманы, может быть, бардыр жакшысы. Азыркы кездеги канча пайыз адам жаман, канча пайыз адам жакшы. Аны эч ким биле албайт. Адам өзгөрүп атат, заман да өзгөрүп атат. Адам эмнеге өзгөрүп атат? Айлана чөйрөсүндөгү адамдарды карап, андан кийин өзгөрүп атат да. Мен мындай болушум керек деп. Шалбыраган шымды кийип алып эле, баягы Сталиндин шымына окшотуп эле кийип алган ал деле неме эмес да. Сталин кийген Советтер Союзунда монтип өтүктөрдү кийип андан кийин баягы маягын калдайтыпчы. Азыр ошолорду туруп атпайбы, мода кылыпчы. Бул баланы деле эч ким жакшы көргөн жок. Тетинтип немелерди асынып алганычы. Ошондо сен көз карашыңда калдайтпай эле кийсе, Кыздын кыздай болгону, баланын баладай болгону жакшы да. Кыштын кыштай болгон жакшы. Ошондой. Анан кийин кыздар менен балдарды жамандабай, анан пайызында өлчөп эле койгула да. Бул жерде жакшы адамдар деле бар. Жаштар сүйлөсүн.